Kırgızstan boyunca mına gubernatör кылып турасыңар. Башка акимдер, айрыкча ушу чүйдүкү акимдер бардыңар. Чүйдүн райондун жетекчилери. Бир дагы Кыргызстан боюнча тех паспорты жок, кызыл китеби жок үй болбош керек. Полностью ревизия кылып чыгып, бардыгын чечип беришиңер керек. Кимде ким чечпейт убагында, мына мен майга чейин убакыт беремин. Элди кыйнабай паспорту менен кызыл китебин бергиле тех паспорту менен. Бұл 2021 жылдың ноябрында президент Садыр Жапаров Ағордо 3 конушунун тургундары менен жеринен барып жолуккан мезгилдеги видео. Тегерегинде чарк айланган чиновниктерди ээрчиткен мамлекет башчы апрель-майга чейин аталган конуштун тургундары бардык документтер менен камсыз болсун деген тапшырмасын берген. Чечкиндүү, ишенимдүү, күмөнсүз күпүлдөгөн. Ажонун берген тапшырмасы аткарылдыбы же жокпу? Кененирээк айтып беребиз. Биз менен болуңуз. Урматтуу тилектештер, биздин Patreon'го жазылууну унутпаңыз. Сиздин колдооңуз биздин иликтөөчүлөргө чоң жардам. Мамлекеттик басылмалардан Ағордо 3 жаңы конушуна асфальт төшөлүп жатканын окуп, документтери берилди бекен деп кызыктык. Күрдөөлдүү күздө берилген президенттин тапшырмасы кандай аткарылгандыгын көрүп келүү максатында жаз айында, тагыраагы май айынын башында жерине барып кабар алдык. Чындап эле жол салынып жатыптыр. Бирок биз барганда иш токтоп турган экен. Себебин сурадык. Алдында иш токтоп калды. Элдер токтоп деп. Элдер токтоткула деген жок. Аны деген немеден акимчиликтен киши келбеди жаңы. Ошо акимчиликтен киши келип ошолор айтты. Байке жолдун прорабы айтып атат. Элдер токтоп тургула деди деп чынап атат. Тилек деген байке. Тилек байке. Ал айыл өкмөт эмелер жаза кыла деп атат жолдучу. Эми ушунун баардыгы документтердин туура эмес болушунан болуп атат да. Эми бул туура эместигинен. бүт барында документ жок, кызыл китепчи. Только доверенность полный. 15 миңби, 16 миң население бар, үй бар. Ошонун баарында документ жок. Документ жоктун айда болуп атат. Документ жоктун айда. Бирок президент биринчи документти берип койгула деп тапшырма берген да. Ошонткен эми президентке толук маалымат жетпей атат да. Орто жерден ар кандай эмелер болуп атат. Даярдаш деле бир күндүк жумуш болбосо керек эми. Жок, эми 1-апрелге чейин берилиш керек. 1-апрелге чейин деген эми ага чейинки азыр бул жака айыл өкмөткө барса алар деле ошо карап атабыз мынакей жакын арада чыгат. Жакын арада мынакей майдын башы менен уже берилип баштайт деген информациялар берип атышат. Деле жерди ушул элге окшоп эле сатып алганбыз да. Биз бекер монтип басып алган эмеспиз. Элде кандай доверенность болсо, бизде ошондой доверенность да. Ал эми милиция кызматкерлери комментарий бергенден дагы жаа бою катышты. Салам алейкум. Интервью берип коесузбу? Дегиле бул жерде эмне болуп атат? Сиз көзүңүз көрүп атасыз, мен интервью берип атам. Иә. Мен интервью берип алам, мен только коопсуздукту сактайбыз, болду биздин жумушубуз. Өткөн жылы ажоону коштоп жүргөн аткаминерлердин баары иш өз учурунда аткарылат дегендей түр көрсөтүп, бири дагы май айына чейин документтештирип бүтүрүү мүмкүн эмес деп айткан эмес. Тескерисинче президентти коштогондор баштарын ийкеңдетип, иш тез эле ордунан жыларын ишенимдүү туюндурушкан. Алар иштин эмес, элди ишендирүүгө чебер аткаминерлер экенин билесиздер да. Президенттин көзү мындай болору менен сөздү жерде калтырып көнгөн так ошолор. Кайсы бийлик келбесин чоңдорубуз иштин көзүн билгендей эл алдында шымаланып турушат. А иш жүзүндө таптакыр башка. Баягы эле эл көзүнө элпек көрүнгөн, калкка кулдай кызмат кылар убадасын кат-кат берген чиновниктердин эстерине жара чыгабы? Айтор айтылган сөз атылган ок деген накыл алардын наркынан да, салтынан да көрүнбөй калат. 2022 жылдын апрель айынын башында Ағордо конушунун тургундары чогулуп, Садыр Жапаровго кайрылуу жасашкан. Siz бүгүнкү күндө ушул Ағордо жаңы конушунда жашап жаткандардын ал акыбалын мурун кандай көрүп кетсеңиз, кайрадан бир кайрылып көрүп кетсеңизге биз muhtarız. Ағордо жаңы конушунда айтып кеткендей, мыйзамсыз жашап аткандардын китептерин берип, памирден көчүп келгендей кылып койсоңуз жакшы болор эле. Бизге дагы Биз сөз кылып жаткан аймак бир мезгилде колхоздо иштегендерге таандык болгонун Айша Жашкунова билдирди. Ал жол өткөн жер өзүнө таандык экенин айтып, 9 жылдан бери адилеттик таппай келгенин айтат.
я просила приостановить закладку дорог, так как это частная собственность. По закону должны были у частной собственницы спросить, это частная собственность. Мне колхозом выдано в 2008 году. Я с 72 по 96 год работала в колхозе «Красная заря», свекловичницы. Мне выдал колхоз эту землю. Это мой череп, по-крымски вот так скажу. понял, да. Люди больше поймут. Да. У меня есть письма. МВД обращалась, СМБ обращалась, ГУВД обращалась. Джапаров, вот когда он сюда приезжал к нам, я даже письмо в тот день отпустила. КГНБ обращалась к Ташиеву, тоже раза в 5-6 писала ему. Но последнее письмо, слава богу, ребят сильно попросила встретиться. Но мне встречу не смогли назначить, но все-таки письма мне отправили. И тоже никакого результата. Потому что наш РОВД ущерба не пишет. Наш РОВД работает за этих коррупционеров. Коррупцией занимается, за мошенников. Что я могу сказать? Есть Наши доказательства, что они покупатели, занимаются коррупцией. вы знаете, если бы не было, они бы работали за 9 лет. Как вы думаете, нельзя было, да, решить это все? Жаны кейген конуш тургуну сөз берүүдө да ойлонуп сүйлөө керек десе, айрымдар жол курулушу туура эмес жүргүлүп жатканына да таанышты. Биздин урматтуу президентке кичине бир ооз элдин атынан сөз айткым келет да. Обещание берерден мурун биринчи тактап туруп, бул өкмөттүн жери же жеке менчикке тиешелүү жерби, ошону тактап туруп анан обещание бериш керек да. Мисалы ТЦ2ге барды дагы, ал государственный жери. А жерге чыгар деди, мына бир айдын ичинде документтерин, кызыл китептерин берип бүтүрдү. Мен анысына макулмун. Бул жерде болсо такыр бөлөкчө ситуацияда. Бул 1 гектар 20 сотуктан мисалы ар бир өзүнүн ээлери бар. Ошондой жерге трансформация болуу электе жол салдырып атат. Бул да туура эмес да, бул законго туура келбейт такыр. Биринчи трансформация болуп, көчөлөр такталып, үйлөрдүн документтери бүтүп, анан көчө салыныш керек эле да. Азыр эми эки элди уруштуруп коюп, арка көз бер көз урушуп отурат ушул жерде. Буга ким жооп берет? Мына милицияларды алып келип коюп койду, бирөө катуураак сүйлөсө алып барып туруп камайбыз деп коркутуп атышат. Анда биздин укугубузду ким талашат? Следователге, прокуратурага баардык жерге кайрылып атабыз. Эмне деп кайрылып атасыз? Биздин жерлер мыйзамсыз басып алып атат, захват жасап, жол кылып атат, 10 метрден лишний кирип атат, элдерди клиенттер тревожить этип атат. Бул жерде осундай болуп атат деп. Жол дегенде бурун түз кетиш керек, түз кетмей булар буруп акеп, буяка буруп киргизип койгон, жол калмаган. Ошондо сиздин оюңуз боюнча жолду эмне кылыш керек эле? Салбай коюш керек беле? Енді 10 метр алған, 10 метрін салсын. Калганына тийбесин. Қалғанына тиймесін. 10 метр. 14 метрден елдер алған. Қолында документтер де бар 14 метрден. Биз жергиликтүү бийликке, тагыраагы айыл өкмөт башчысына бардык. Жаңы гана дайындалганын айткан айыл өкмөт башчы бардыгы мыйзам чегинде жасаларын билдирип, тургундардын кызыкчылыгы, жасаган эмгеги текке кетпей тургандай чечип берүүгө аракет жасаларын убада кылды. Мамлекетибиздин башчысы Садыр Нуркожоевич өзү келип, ушул маселенин аябай чоң маселе экенин эл менен жолугуп, анан өзүнүн эрктүү чечимдерин айтып кетти. Мен дагы маалымат каражаттарынан эле ошол иш-чара кыртыксыз аткаруу жолунда болсо азыр бирок мен аны издегенге 3 саатта жетип атам. Ошол айтылган тапшырмаларды аткаруу менен биринчиден алектенем мен. Сиз азыр айтып өттүңүзбү? Кынтыксыз аткарылып келе жаткан болуш керек. Болуш керек. Элдер болсо документтерин ала элек экен. Бирок президент тапшырмасы боюнча апрель-май айында толугу менен бүтүш керек деген катуу тапшырманы берген. Бирок бул убакка чейинки жетекчилик мүмкүн кынтыксыз эмес, кынтыктуу эле аткарылып келсе керек. Азыр ушул мен аны эми алардын маселеси эмне болот? Жолду салгандан мурда трансформацияланып бүтүш керекпи же трансформацияланбай туруп жол салып туруп анан трансформациялаш керекпи? Сиздин оюңуз адис катары. Жок, мындай болот да, арабайсыңар эми. Жазылып иштеп аткан мыйзамдар боюнча эле кетип атпай, ошон үчүн мыйзамдар өзгөрүп атат да. Шартка жараша, ошон үчүн мамлекет башчыбыз мыйзамдарды бат-баттан кабыл алдырып, элдин шартына ылайыктап, бат-баттан жана трансформация маселесин батыраак азыр болуп калган жагдайга ылайыкташтырып мыйзамдар кабыл алынды азыр.
кабылдандырып, эми ошол мыйзам менен азыр трансформация болот. Мындай жеке адамдар ушу жолду азыр салынып атат деген жолду мен укканым боюнча, жанагы маалымат каражаттарынан укканым боюнча жолду мамлекеттен же жергиликтүү бюджеттен каржыланбастан жекече адамдар, демилгече адамдар ушу жүргүзүлүп аткан саясатты колдоо менен жалпы элдин көйгөй экенин билип туруп анан сала башташты. Сала башташты дейт, анан уксаңар мындай болуп калды. Мурун баягы трансформация боло электе салынып калган үйлөр бар. Сиздер көрүп кетип атпайсыздар. Балким бирөөлөрү соода түйүттөрүн ачып аткандар бар. Алар деген эч качан долбоор, азыр боло турган долбоор, жол саларды боло турган долбоорлорду эске алдырып алар деген салган эмес да. Ошондой тоскоолдуктар чыгып калат бар. Чыгып калат да. Чыгып калат, анан ошону ар бир адам ыйлай сыктай таап алган нерсесин көп бузуп салган деген нерсе менен барбай, ошонун жолдорун иштеп атабыз. Ошо менен анан жана токтоп калып, анан бүгүн мисалы жана долбоорлоочуларды мына азыр мен саат 3-тө районго барам, ошо долбоорлогон компания менен сүйлөшүп жүрүбүз. Кайсы вариант менен биз жолду жанагы тартиптерин да бузбай, эгер тартипте болот да, жана снип деп коет, кандай болуш керек, 7 метр болуш керекпи, тротуар эки жагында болуш керекпи, ушунун баарын максимально мүмкүнчүлүккө жараша. Элдин салып алган үйлөрүн бузбай, эң негизги максат ушу. Задание ушундай болуп атат, ошону бузбай, жолун таап, анан келген рызкыны жолдур. Анткени мамлекеттен каржыланбаган келген рызкыны кое бербей, ошолорду колдоп шарт түшкөнгө аракет кылабыз. Президент Садыр Жапаров эл алдында мыйзамсыздыкка жол берген жетекчилер жоопко тартыларын дамамат кайталап көнүп алды. Кимде ким эгерде коррупцияга аралашып, ошо коррупция ошол жерден акча жейин деп мына райондун жетекчилери көбүнчө кылган экен, госрегистр кылган экен, кадастр, архитектор, мына ушулардын баары, акимдер дагы аралашып кеткен мурдакы. Ошонун баардыгына иш териштирүү иштери жүрүп, анан сотко барат, сотто жетип, сотто маселеңер чечилет. Бердиңби 13 жыл мурун ушуну үй салып ал деп жерди, документин дагы кошо бер. 1 жыл айланбай документин бер. Бербесең анда жазага тартыл. Анда мыйзамсыз бердиңби, анда значит жазага тартылыш керек. Элди кыйнабай паспорту менен кызыл китебин бергиле, тех паспорту менен. Эл да буга бышыгылак болуп бүттү. Эгер өнүгүүнү кааласак, дүйнөлүк атаандаштыктан артта калбайлы десек, мындай болбошу керек. Сөзүнө турбаган чоңдордун канчасы жоопко тартылганы же тартылбаганы тууралуу маалымат жарыялана элек. Сиздер менен мен Сайпизин Султаналиев болдум. Көрүшкөнчө.